Жаштардын демилгеси менен өткөрүлгөн спорттук иш-чарада футбол, волейбол, шахмат өңдүү оюндарда кызуу таймаш жүрдү. Облустун көпчүлүк аймактарынан чогулган жаштар ынтымак, биримдик, сергек жашоого багыт берген иш-чараларды колдоого алып, мындан ары да улантып кетүү зарылдыгын белгилешти. Жумаш Эшберов атындагы айылдын жаштарынын башкы максаты келечек муундун турмуштук терс көрүнүштөргө каршы күрөшүп, баңгиликтен оолак болуу, кылмыштуулукту алдын алуу, бош убактыларын текке кетирбөө болуп турат. Бул оюндарда волейбол оюну бар, футбол оюну бар, аркан тартыш, шахмат оюну дегендей, ушундай жана башка жеңил өзүбүздүн көңүлүбүздү ачуу үчүн жакшы бир оюндарыбыз бар. Ошол оюндарга күбө болуп, алыстан Скөл областынан келишти, Түптөн келишти, Ак Суудан келишти дегендей, Жет Өгүздөн келишти. Жол алыс, жол кире жок дешпей, баары биримдикте ынтымакты туу тутуп, жаштарга жол көрсөтүп, тынчтык, достуктун үлгүсүн көргөзүп жатышат. Улуу көчтүн изин улаган кийинки муундагы мыкты спортчулардын өсүп чыгышына ишеним көрсөтүп турушканын көрүүгө болот. Өткөндө ушу Нарынга чейин барып келдик. Нарындыктар чакырды, өткөндө Скөл областы чакырган. Андан кийин Жет Өгүз районун чакырдык. Мына эми Тоңдун 76-ары чакырып атат, Кудай буйрса. Мына бүгүн жакшы ушундай ызы-чус жок, кырсыктан тышкары жакшы иштеп ойноп, мында Кудай буйрса азыр тоңдуктар менен ойноп атабыз, Кудай буйрса. Футбол, волейбол бар. Бул спорттук таймаш өтүп жаткан жерде айыл аралык каттамдарды жандандыруу, жеке эле спорт тармагында эмес, маданият, билим жаатында өнүгүүлөргө, кемчиликтерге да зор көңүл буруу менен заман агымына шайкеш иштерди жасоого шыктанып турушат. Бүгүнкү күндө Скөл районунан 50ге жакын спорт чеберлери келип өз күчтөрүн сынап атат. Уюштуруу өтө мыкты деңгээлде уюштурулган. Мындан кийинки Кудай буйрса иш-чаралардагы ынтымак үчүн кийинки Кыргыз Республикасынын республикадагы областтар арасында чогулушка даярдык деп эсептейбиз. Көпчүлүк жаштар, айыл аксакалдары, аялдар кеңештери өңдүү коомдук уюмдар менен иш алып барууга ык алып калышты. Демөөрчүлүк кылып, өзлөрүнүн аймактарынын өнүгүп өсүшүнө да салым кошуп, жок деп жогору жакты карабай, өз алдынча иш алып барууну көздөгөндөр арбып барат. Улуу кичүү дебей, жабыла жүк көтөрүп иштөө ийгиликтин негизи болуп отурат. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан.